Жалал Абад шаарынын Жеңиш кичи районундагы бала бакча өткөн аптадан тарта толук кандуу иштей баштады. Бул мектепке чейинки билим берүү мекемесинин ишке кириши ата-энелердин балдардын шаңдуу күлкүсүнүн жаңырышына себеп болду. Бул аймакта бала бакча жоктугу Айдай Омошовага маселе жаратып келген. Эми ал көйгөйдөн арылып, кызын аталган балдар бакчасына алып келүүдө. Кызым 4,5 жашта, буга чейин балдарым садикке барган эмес. Бул эң кичинекейим. Жаныбызга садик ачылып калып, ушул жерге алып келдим. Шарттары жакшы, тамактары жакшы, бүт условиясы бар. Жакын келип атат, кетпейм деп атат. Кечкурун алып кетели десек дагы, эрте турат, мен садикке барамын. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өкмөтүбүз ушунчалык кенен, жарык, жылуу кылып садигибиз куруп берди. Жеңиш кичи районундагы номер 9 балакай балдар бакчасында бүгүнкү күндө 60 бала тарбияланууда. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай балдар сабак окуп жатышат. Номер 9 балакай балдар бакчасында учурда 60 бала тарбияланууда. Бала бакча заманбап жабдыктар менен жабдылып, мында баардык шарттар түзүлгөн. Наристелер атайын төшөнчүлөр, керектүү эмеректер, окуу куралдар, оюнчуктар менен камсыз болгон. Балдар бакчасында балдар аябай жакшы. Биринчи күндөн баштап эле ошо ата-энелер өтө күткөн экен биздин балдар бакчасыны. Ушул бакчага толук эле келип бизди сүйүндүрдү. Жана ошондой эле биз бул мезгилге чейин биздин тарбиячылар, ушул кызматкерлер өзүнүн колунан келген көрсөтмө куралдарын, балдарга арналган сүрөттөрдү жабыштырышып, ушул биздин бакчабыздын кооздугуна көп салымдарын кошту. Андан сырткары тарбиялануучулардын ден соолугуна, тазалыгына көзөмөл жүргүзгөн атайын медайым да каралган. Мен бул жердеги жумушум азыр ушу балдардын ден соолугу, ошондой эле бул бала бакчанын айланасында санитардык абалына көзөмөл салышым керек. Бизге азыр келген балдар иш башталып, жумуш башталгандан бери келиши менен алардын тазалыгына айрыкча көңүл бөлүнөт. Чачын, кийим-кечектери, тырмактары, балдардын ошолорун текшерип алабыз. Андан кийин айрыкча тамак ашына көңүл бөлөт. Бул да ошо медайымдын иши. Алардын тамак ашы сапатына, даамдуулугуна. Тийиштүү адистер мектепке чейинки сапаттуу билим берүү бул баланын сапаттуу жашоосу экенин айтат. Андыктан мындагы 60 балага татыктуу тарбия берүү үчүн бала бакчанын жамааты тарабынан аракеттер көрүлүүдө. Эскерте кетсек, балакай бала бакчасы жергиликтүү бюджет тарабынан каржыланды. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.